Assalamu alaikum. Машина Кеч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Видео тартууну улантуудабыз. Кезек сиздер көбүңүздөр күткөн унадагы видеобузга келди. 200 000 сомго чейинки уналарды ушул видеодон көрөсүздөр. Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Бүгүн 31 октябрь 2021 жыл. Ушул Mercedes-Benz 124 кузов E-класстан баштайлы. 1993 кыймылдаткычтын көлөмү 2, коробка механика. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Мына көрүп турганыңыздардай, мында түстүү оформление болгон. Салону 170 000 сомдоп атат, айтылыш басы. Audi S4 универсал. Bir 1993 кыймылдаткычтын көлөмү 2-3, коробка механика. Люк бар. Фаркоп. Салонда адамдар отурат экен, сүйлөшүүлөр жүргүзүп атыптыр. Айтылыш баасы жок, боло турган баасын айтты, рас эле. Ээси колго тиер баасы 155 000 сом деп. Mercedes-Benz C-класс 202 кузовта. Комплектация Elegance. Bir 1995 кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, коробка механика. 200 000 сомдоп атат. Люк. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. 4 айнектен электро көтөргүчтө, блокировкасы менен, электро күзгүлдөр, кондиционер жок экен. Подголовниктерди жаткыруу баскычы бар. Арканкы подголовниктер ошолор жакшы эле. Айтмакчы, темадан сырткары мен азыр тынуу жасап, ушул унаа базарында туруп эле тынуу жасап, комментарийди окуп калат элем. Ошондо Chrysler көрүп калсаңыз тартып коюңузчу деп калды. Биздин көрүүчүбүз бир ошого ушуну көрсөтүп болду. Ушул видео аркылуу да көрүп калышыңыз мүмкүн. 2004 кыймылдаткычтын көлөмү 3.5. Ээсинин байланыш номер 557 24 24 23. Маалымат катары көрсөтүп койдум. Кызык болсо өзүңүз телефон чалып сурап билип алсаңыз болот мына жөнүндө. Ээсине. Mercedes-Benz E-класс 124 кузов. 1991 кыймылдаткычтын көлөмү 2. Басы, айтылыш басы 180 000 сом. Коробка механика. Так, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, электро күзгүлдөр. Центр замок пульту менен окшойт, же сигнализация да бар. Сигнализация бар экен. Volkswagen Passat B3 универсал 1989, 1.8 объемдо, коробка механика, 170 000 сом. Фаркоп бар. Volkswagen Passat B3 седан 1988, коробка механика, 90 000 сом. Да бир Volkswagen Passat B3 1990, кыймылдаткычтын көлөмү 2, коробка механика, 120 000 сом. Люк.
Opel Vectra 1993, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, коробка механика, алмашуу жолдору бар экен минивендерге. 100 000 сом айтылыш баасы. Mercedes-Benz C-класс 202 кузов. Өзүнүн оригинал куюлган дистеринде. 1995, коробка автомат. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.8. Боло турган баасын сурадык. 190 000 сомго берип берем дейт. Алдыңкы дөңгөлөктөрү жайкы, арканкылары кышкы, төртөн тең, протекторлары жакшы абалда. BMW 5 серияда. Bir 1990, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, коробка механика, алмашуу жолдору да бар экен, люк. Азыр салонун көрсөткөнчө эсине сурап коелу. Электро күзгүлөр, 4 айнектен электро көтөргүчтө. Кондиционер барбы? Кондиционер вроде бы жок экен, азырынча жок да. Так, айтылыш баасы 200 000 сом, Неге алмашуу жолдору бар? Кандай унааларга? Жеңил автомат унааларга. Башма башпы мында? Үстүгө акчасын кошуп деле бере бересиңер, если мында абал жакшы унаалар чыкса. Болуптур, жакшы. 200 000 сом деп атат, кеми бар деп. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов, комплектация авангард. Бензин жебейт. 1996, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, коробка механика, так, баасы 220 000 сом. Азыр дагы сурайбыз эсинен. Ага чейин арканкы көрүнүшүн көрсөтөйүн. Салону пробеги 294 343 км көрсөтүп атат. 4 айнектен электро көтөрүштө, кондиционер, печка. Так, ушундай көрүнүштө. Машина багылыштыбы? Канчага чейин көтөрдү? 180ге. 180ге чейинби? 180 000ге чейин көтөрүптүр. Колго тие турган баасы канча болуп калат эми? 185 болсо берип бересиңби? Клиент келсе. 190дан өйдөбү? 190дан өйдөбү экен. Ford Mondeo универсал. Кагазында байланыш номерлери жазылып турат. Эсин уна жөнүндө азыр озеки сурап айтып берем. Эсинен партроник датчиктери бар экен, 4 арканкы бамперинде. Рейлингтер. Так, салон көрсөткөнчө унанын сурап берели. Жылы канча? 2001. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, бензин, Так, эми мынакей айдоочуда так, подогрев бар беле? Жок экен, подогрев сиденье жок экен. Мына климат контроль экен, бир зоналуу, жакшы. Коробка 5 ступка механика дедик. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. 4 айнектен электро көтөрүшпү? 4 айнек. Рулю дагы кожа. Центр замок экен, пульту менен. Баасы, айтылыш баасы 200 000 сом деп атасыздар. Колго тиер баасын да сурап кое берейин, канча болуп калат? 180 000ге, анда бир аз 2-3 000 кошсо берип бересиңер, уже кечки базар болуп баштады. Жакшы, болду. Ошол жогоруда көрсөтүлгөн номерге чалыңыздар, уна жөнүндө толук маалымат алам десеңиздер. Болуптур, рахмат. BMW. Так, бул дагы 5 серия болуш керек. 1991, кыймылдаткычтын көлөмү 2, 180 000 сом.
люк бар. Азыр салон тартканча ээсинен сурап көрөлү. Салам алейкум, кандайсыңар, жакшыңарбы? Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар экен. Так, электро күзгү, айнектери жөнөкөй айланмада көтөрүлүп түшүрүлөт. Алмашуу жолдору бар экен. Кандай унааларга? Нексияга. Дөв Нексияларга экен. Болду. Күлүшкө күлүштө, же үстүк акчасын деле кошуп бере бересиңер, же алар кошуп бериш керекпи дегендей. Күлүш келишимде, Болду, келишимде. Жакшы. Өзү мындай кечки базарда башталды. Кайтып атышат канча-мынча унаалар. Opel'ди канчада отосуздар? 230 миңби? 1998, кыймылдаткычтын көлөмү 2. Универсал, коробка механика. Машинаңызды сурап отур, канчага чейин суратышты? Көтөрүштү? Мен 230 деп эле турам, арзан айтып эле. Арзан айтып эле, жок, сураштыбы уже, багылышып? 205ке сурап келишти да, бербепсиз, а? Эми бир аз кошсо бере бересиз да. Аз-маз калды. Аз-маз калыптыр, жакшы. Машина кеч каналы. 4 айнектен электро көтөрүштү, электро күзгүлөр. Volkswagen Golf 2 1988, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, коробка механика 115 миң сом. Алмашуу жолдору бар экен. Анан бул жерде Audi B4 көрсөтүп коелу. Так, маалымат кагазында жазылып аптыр да. Баасы 1994, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Дагы бир Audi. Бул Audi 80. Мында маалымат катары көрсөтө берели. 1990, кыймылдаткычтын көлөмү 2. Мына эми ушун менен да жалпы видеобузду жыйынтыктайбыз. Айтмакчы, азыр ушул базардан кайтып жатып дагы ушул кайтып аткан унааларды көрсөтүп кетемин. Арасынан сатылган унаалар болот. Ошол видеобузду өзүнчө бөлөк видео кылабыз. Көрүңүздөр, кызыктуу болот. Сатылган реалдуу бааларды билип аласыздар. Канчага сатылган. Жана ар бир видеобузду көрүңүздөр. Лайк басыңыздар, комментарийге өз ой сунуш пикириңиздерди, кабылууларыңыздарды жазыңыздар.